Эгерде жетиштүү кол топтолсо сизди кызматыңыздан кетирип коюштары мүмкүнбү? Бешеналиев көчкө жептир дегенде эле анан карасаңар эле анан тиякта эчтеке жок болуп атпайбы? Менин ордумда башка жаш болсо, жеңил болсо ал качып кетмек да. Кандай болсо дагы биз өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз. Бирок сүйлөшүп көрдүңүзбү, балким мага мындай тема жакпайт деп, анткени министр катары сиздин деле коомчулукта чоң ордуңуз бар да. Эл билип атат. Кандай жумуш саламаттык сактоо министерствосу 1 жылдын ичинде кылган. Бирок көпчүлүгү билбей атат. Мен реформаны кийин 200дөн ашык главврачтар бошоду, 400гө жакын зам главврач бошоду, бир 100гө жакын водительдер бошоду, 100гө жакын главный бухгалтерлер бошоду. Ошондой эле депутаттар да азыр бүт баары менен мен досмун. Кайсы өлкөдө болсо дагы шайлоо таза өтпөйт. Көп элдер муну байкаганда жок, көргөндө жок да. Анан журналисттер эле көрүп калыптыр да. Жок, эми ал жерде кичинекей эле азыр да турат да, мынакей кичинекей эле да. Аны болсо көбөйтүш үчүн мындай фотошоп кылып коюптур да. Саламаттыкты сактоонун сапаты жана жеткиликтүүлүгү коомчулуктагы эң көйгөйлүү маселелердин бири. Учурда Кыргызстанда медицинанын абалы кандай жана 1 жыл аралыгында кандай алылыктуу иш алып барылды? Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Сабирдинович менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз, 1 жыл 2 ай болду туура кызматыма келгениме деп. Анан ушул 1 жыл аралыгында сиз кандай алгылыктуу иштерди алып бардыңыз жана учурда кыргыз медицинасы кандай абалда? Азыркы кезде ушу 1 жыл 3 айдын ичинде биз ковидтин 2 толкунун өткөрдүк. Былтыркы ноябрь-декабрь айында, андан кийин июнь айында. 2020 жылга карата баягы Каргашалуу 2020 жылдын июнь айындагы ковидтин санына караганда быйыл жылкынын саны абдан көп жолукту. Бирок бардыгыңыздар көрдүңүздөр, биз саламаттык сактоо министерствосу, ошондой эле дарыгерлер 1 жылдын ичинде ковид оорусу менен ооруганда көп жетишкендикти жетиштик. Себеби мурдакы 2020 жылдын июнь айындагы, андан кийинки айлардагы чоң каталарын биз кайталаган жокпуз. Бул биринчилерден болуп, биз эгер ПЦР тести кылыш үчүн мурунку айда аймактан аймакка алып барып турушчу, биз болсо бардыгын ошо аймактарда 19га жакын ПЦР лабораторияларды алдык. Экинчиден болсо биздин ушул 2 толкунда оорулардын саны көп болуп атса дагы больницаларда койка эмес жетип атты. Андан кийинкиси медикаменттер, ушу 5-протокол боюнча медикаменттердин бардыгы 2-3 айга биз даярдап коюп аттык. Азыркы күндө дагы биз 3-4 айга жете турган медицинский даярдап койдук. Средства индивидуализации деп коет. 1 толкунда билесиңер, медиктердин бардыгын жылангач эле баягы согушка жүргүзүп киргизишкен. Көп медиктер ооруп, атагы чыккан медиктерибиздин көбү кайтыш болуп кетишти. Мындай биз кайталанган жок. Эң эле чоң жетишкендик мен ойлоп атам, 1 жылдын ичинде биз 11 январда реформа кылдык саламаттык сактоо жагында. Себеби бир 15-20 жылдан бери манас алеме ден соолук деп медицина учреждениялардын бардыгын аймактарда, башка жерлерде 5-6га бөлүшкен. 5-6га бөлүнгөндөн кийин 5-6 бир райондо 5-6 главврач болуп, 10-15тен зам главврачтар болуп, ар бири бухгалтерлери болуп, шоферлору болуп, бейтаптар орто жолдо калып калган. Себеби ар бир учреждение өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кичине ооруп аткан, катуу ооруп аткандарды албай, пролечени сулчудап коет, ошого киришкен. Бул практикада абдан 1 толкунда дагы, 2 толкунда дагы көрсөттү өзүнүн мурунку кылып келаткан реформа туура эмес кылганын. Биз андан кийин
тиги территориальный больница менен ССМдерди кошуп бир райондо бир главврач болот. Ошол райондогу саламаттык сактоо жагына керт баш менен жооп берет. Буgun болсо преимуществосы жок болуп аткан. Эгер поликлиникада биз айтып коелук, поликлиника бул ССМ деп койгон. Центр семейный медицинада больнойлорду көрүп, эгер ал больной стационарда дарын ала турган болсо, ошол эле жерде территориальный больницага жөнөтүлүп турат. Мисалы алсак, бош бойлуулар каяка барып төрөшүн, эмне кыларын билбей калышкан. Азыркы кезде бүт бардыгы преемство болуп, бир жылдын ичинде, мынакей Кудай буйрса, бир айдан бир жыл болот, өзүнүн мындай реформа өзүнүн жашай турганын бул көрсөтүп койду. Себеби биз мурдакы Советтер Союзундагы Семашканын эмесин, методикасын алдык. Экинчи чоң жетишкендигибиз, биз ошол здравоохранениеде камтылып, жакшы распределение акча болбой аткан акчаны биз таап чыгып, 1-апрелде ошол ССМдин участковый врачтардын айлыгын 100%ке көтөрдүк. Сөзүңүзгө аралчы, ал акчаны кайсыл жактан таптыңыздар? Ал акчаны болсо өзүбүздүн эле бюджеттен, өзүбүздүн эле баягы чоңдор алып, бири-бирине присвоить этип жүргөн акчалардын баардыгын биз алып чыгып, анан кийин 100% көрсөттүк. Ошондой эле июлда, 1-июлдан баштап баардык медиктерге, медицинский учреждение иштегендерге 50%, медтаймдарга 40%га айлыгын көтөрүп бердик. Азыркы кезде биздин финансисттер да иштеп атат. 1-апрелде дагы акчабыз канчалык табылган болсо ошончо эсепке көтөрүлүп беребиз. Эң эле дагы бир жылдын ичинде жетишкендигибиз. Жакынкы убакытта дарыгерлердин дагы, медайымдардын дагы айлык маянасы көтөрүлөт. 1-апрелде биз уже Садыр Кожоевич менен сүйлөштүк. Аларга биздин баягы эсеп чоктообузду биз чыгарып беришибиз керек. 1-апрелде Садыр Кожоевич өзүнүн указы менен көтөрүп берет. Канча пайызга көтөрүлүшү мүмкүн? Бул ушул азыр мен ойлоп атам, минимум 50, а так андан көпкө көтөрөбүз. Биздин өзүбүздүн баягы акчаны каяктан табышканыбызга жакшы. Андан кийин эң эле чоң бул COVID-19 жеңиш үчүн бул вакцинация. Биз бардык өлкөлөргө, мен өзүм барганда командировкага же болбосо кат аркылуу сүйлөшүп атып, азыркы кезде биз 7 вакцинаны Кыргызстанга алып келдик. Бир 4,5 миллионго жакын уже вакцинабыз бар. Бул дагы бир 6 ай, 1 жылга жете турган вакцина. Коронавирус деп калдыңыз. Коронавирус илдетине каршы вакцина жөнүндө коомчулукта түрдүү кептер айтылып келе жатат. Кайсыл бири ошол организмди көз каранды кылып коет десе, кийин сатыкка чыгып вакцина кымбат болсо дагы алганга муктаж болуп калабыз. Бул өзүнчө бир бизнес деп атышат. Кайсыл бири болсо бул адамдын организмине зыяндарын алып келет, анан дагы тукумсуздугу да алып келиши мүмкүн деген дагы кептер жүрүп жатат. Бул Кыргызстанда гана эмес, дүйнө чет өлкөдө дагы айтылып жаткан кептер да. Анан буга кандай жооп бересиз? Биринчиден, мынакей вакцинаны колдонуп атканыбызга 1 жылда боло элек. 29 мартта биз баштаганбыз. Силер айткан жанакы айткандардын баары текшерилиш үчүн убакыт керек. Бул вакцина жаңы болуп аткандан кийин биз билебиз, мурда холера, чума, полиомиелит, башка оорулардын баардыгын адамдар ооруп кырылып кетип аткан. Өзүңүз деле билесиздер. Анын баарын токтоткон эмне? Вакцинация дагы эле токтотулган. Ошондой эле ковид оорусун токтотуш үчүн бул вакцинация. Кандай болсо дагы биз вакцинаны алып туруп, ошол ковид оорун токтотуп, нормальный жашоого келишибиз керек. Ал только вакцинацияны. Канчалык ушул вакциналардын өзүнүн мындай адамдын ден соолугуна зыяндыгын убакыт гана көрсөтөт. Убакыт өткөндөн кийин ученыйлар, окумуштуулар бүт бардыгын исследовать этип, бул вакцина мындай ооруларга келет экен, бул вакцинанын эмеси, эффективности аз экен деп отуруп, бир эки жакшы вакцинага биз баары бир деле токтолобуз. Жакшы.
уу коргошун менен бейтаптарды дарылай алдыңызбы? Уу коргошун жөнүндө мен көп сүйлөбөй эле коеюн дегем, себеби азыркы кезде биз өзүбүздүн клинический испытанияны өткөрдүк, башка өлкөлөр менен ушул боюнча өтүп атабыз. Уу коргошун дегенди мен өзүм тапкан жокмун, же болбосо президент Садыр Нуркожоевич тапкан жок. Кылымдан кылымга чейин башка ооруларда дарылап келген бул уу коргошун. Ошондой эле азыркы кезде башка өлкөлөрдө дагы уу коргошун менен дарыланып атышат. Анын аты аканит, же болбосо башка өлкөлөрдө башка ат менен. Бул деле чөп-чарда, бардык көп дарылар чөп-чардан жасалат. Ошон үчүн ага кошуп мына Кытай, Россия, Франция, башка өлкөлөрдүн баардыгы колдонуп атышат. Убакыты келгенде биз клинический испытание өткөрүп эметкенден кийин биз ачыгын айтабыз. Ковид оорусунда бул жардам бере алдыбы, бере алган жокпу, башка ооруларда бул жардам берип атат. Ошолордун бүт баардыгын клинический испытание бүткөргөндөн кийин общественникке алып чыгабыз. Себеби башка жакта өлкөлөрдө кандайдыр бир travadan кылынган эмелерди киргизип антименсе, анын канча дефектиси бар, андан кийин доказать эткенче баардыгы мындай уруксат берилип эметилет да. А бизде болсо Кыргызстанда уу деген атын эле укканда, бул ууланып аткан турбайбы, уу берип аткан турбайбы деле Кыргыздын өзүнүн эмеси бар да. Атак ошон үчүн биз аны уу коргошун деп аканит дегенге өтүп атабыз. Аканиттин натыйжалуу мындай бар болсо, биз ушул испытаниялардын бүт баары текшерилип бүткөндөн кийин жарыялайбыз. Канча убакытта текшерилип бүтүшү мүмкүн? Эмне үчүн дегенде, бизде өзүбүздө текшерилип бүттү, ал эффективность бизде бар экен. Аны эмеге алыш үчүн, тиги мындай дары-дармек кылып киргизиш үчүн анын бүт бар составын баягы микроскопический уровеньге чейин, андан кийин кишилерде да колдонулуп, кайсы составда канча дозада кандай болгонун биз башка өлкөлөргө, биз менен связанный өлкөлөргө да биз бердик. Кайсы өлкөлөр? Мисалы алсак, биз Турция, Россияга, ошолор менен сүйлөшүп аларга бердик. Алардан жыйынтыгы келгенден кийин биз айтабыз, мынакей же эмеси бар экен, эффект же жок экен деп. Демек, алардагы эгерде жыйынтыгы болуп калса, уу коргошунду медицинада колдонуш мүмкүн экен, коронавируска каршы. Жакшы. Ал эми ошол эле облус, райондордогу ооруканалардын абалы кандай, дары-дармек жетиштүү, кабар алып турасызбы? Мен өзүм күнүгө эртең менен областтардын координаторлору бар. Ошолор мага эртең менен кечинде кандай абалда экенин мага айтып турушат. Көп жерлерге өзүм да барып чыгып, өзүм да барып карап, алар жакты. Мисалга алсак, көчөгүндө Чүй областын кыдырдым, эртең бүрсү күнү Ысык көлүнүн Арын областын кыдырам, анан кийин Юкка 3 областты кыдырганга кетем да. Ошондон барып ар бир больницаны, ар бир ошо коллектив менен өзүм жолугуп, кандай проблемалар бар экенин бүт баарын карап турам. Эң дагы ушул 1 жылдын ичинде жетишкендикке биздики 3-5 больница курдук. 27 больницаны капремонттон өткөрдүк, дагы өткөрүп атабыз. Ошондой эле сиздер билесиздер, мурун тест жардам машинасы абдан аз болчу. Биз тест жардам машинасы менен 85-90% Кыргыз аймагын жеткирип бердик. Себеби тест жардам машинасы жок болуп калганда, биринчи балында билесиңер, элдер өздөрүнүн машиналары менен ташып, кээ бирлер болсо ошол жетпей калып эметип аткан. Дары-дармектердин баардыгы азыркы кезде бир 3-4 айга кандай оору болсо да жете тургандарды больницада биз топтоп койдук. Ошондой эле средства индивидуальной защиты ооруган эмелердин баардыгы жетиштүү болуп атат. Андан кийин только бул ковид менен жанагы реформа кылдык. Азыркы кезде медицина тармагындагы баардык жагына биз реформа кылып атабыз. Биринчилерден болуп бул психиатрия менен наркологияны кошуп атабыз. Мен өзүм барып көрүп, элдер менен сүйлөшүп, эффективность баягы болбой калгандан биз кошуп атабыз. Экинчиден
Советтер Союзу убагында андан кийин эгемендүүлүк болгондо бул туберкулез менен ооруган больницалардын баардыгы каралбай калган. Мисалга алсак, мынакей шаардагы 7 микрорайондогу больница 33 сотрудник иштеп, 3 жылдын ичинде бир эле бейтапка дарылашкан. Калган убакта государство аларга барып мен түшүндүрүп, айтып берип, баардыгын трудоустроить эткенден кийин ал жерди жаап, азыркы кезде биз бала бакча ачып бердик. 400 балага бала бакча ачып бердим, ушу медиктердики. То есть азыркы кезде саламаттык сактоо министерствосунун иштеп аткандары реформалар кылып атабыз. Бул адамдар үчүн жеңилдетилип, ошондой эле ден соолугу жакшы чың болсун деп кылып атабыз иштерди. Айтор кылып жаткан эмгегиңиз өзүңүздүн купулуңузга толуп жатабы? Өзүмдүн кылып аткан эменин баардыгы, мен 35 жылдан бери практически хирург болуп, бүт баардык бейтаптардын башынан баштап келип акыркы лечениясына чейин кандай муктаждык болгонун мен жакшы билем. Ошолорду биз убакыт болуп берсеңиздер эле сиз, биз бүт баарын кылабыз. Мынакей көп жылдан бери ача албай аткан кыргызский-турецкий достук клиникасын ачып койдук. Көп биздин адамдар башка өлкөлөргө барып операцияларды лечение алса, ал жерде уже алып атат. Андан кийин башка өлкөлөрдө адам медицинский учреждение кирет, сырткы эшикке кийин чыгып кетип атканда баардык обследование, баардык лечение алып кетет. Бул деген ошол эле жерде бүт баардык аппаратуралар бар, обследованиени баштан аягына чейин кылат и леченияны алып кетет. Биз ошондойду Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен биз мобильный клиника ачтык. Азыркы кезде Кемин районунда кылып атат. Ал жерде компьютерный томограф, маммограф, УЗИ, ошондой эле стоматолог, ошондой эле окулист, акушер-гинеколог, педиатр операцияларды текшерип эле, операция керек болсо ошол жерден кылып эле жата турган реанимационный койкалар бар. Чыккандан кийин 2 тест жардам машинеси бар, ошо менен жеткизип коюп атабыз. Айыл жактагы, алыс жактагыларды ошо 2 тест жардам машинеси менен алып келип, обследовать этип кайра жеткизип атабыз. То есть бул дагы абдан чоң жетишкендик. Ошондой мобильный клиникалардан Россиядан да биз заказ берип, азыр ар бир областта бирден коюп койдук. Биздин тоолуу райондорго, тоолук жеткендерге ошолор барып жардам берип, обследовать этип келип атышат. Анан бул термин кандай айтылат билбейм, бирок медициналык туризм десек дагы болот. Бул ошол мисалы кыргызстандыктар чет өлкөгө барып, көбүнчө сиз айткандай операцияларды жасатышат эмеспи, Кыргызстанда болбогондуктан. А бирок бизде дагы каралып жатабы, мисалы ошол эле бөйрөк алмаштырууда негизи Кыргызстанда аябай көп санда жасалыптыр, Турция өлкөсүндөчү. Ошол нерселерди Кыргызстанга алып келип, медицина туризмин дагы өнүктүрүүгө кандай иштерди алып барып жатат? Эми бизде көп ооруларды Кыргызстанда медиктер биз жардам бере алчу эмеспиз. Биринчилерден болуп бул бөйрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу, анан кийин чоң баягы рак оорусу менен ооруганда 2-3 жерге өтүп кеткенде аларды биз тазалай албачубуз, химиотерапия кыла алчу эмеспиз. Анан акчасы барлар ошол башка өлкөгө барып кылдырып келип атышкан. Азыркы кезде мынакей биз кыргызский-турецкий достук клиникасын ачканда, жана сиз айткан чоң операциялардын баардыгын ошол жерден кылдырып атабыз. Жакын арада бөйрөк алмаштырууну дагы киргизип атабыз. Аппаратуралардын баарын келдик, биздин өзүбүздүн медиктер бар, специалисттер өтүп келишти. Бирок эң чоң бул проблема ошол трансплантология деп коет. Ошону биз дагы азыр жогорку кеңештен өткөрүп алалы деп атабыз. Себеби бизге
токтотуп аткан себеби бөйрөк керек болуп калса бирөө адам аны өлтүрүп же болбосо кырсыкка учураштырып туруп ошол спортсмендердин бөйрөктөрүн алат экен деген кандайдыр бир изим кетип ошого көп эме болуп атат. Эмне үчүн лабораторияда баягы совместимость деп коет, ошону биз определять этиш үчүн донорлорду определять этиш үчүн көп реактивдер керек, көп анализдер керек. А башка өлкөлөрдө основной бул туугандардан өтө тургандарды колдонуп атат. Биз да ошону азыркы кезде киргизип атабыз. Демек келе жаткан жылы келе жаткан жылы ошол пересадкалар ишке ашат. Жакшы, рахмат. Анан коомчулукта сиз дайыма президенттин коргоосундагы жүргөн адам катары көрүнөсүз. Буга пикириңиз кандай? Эми өкмөттөгү иштеп аткан министрлердин баардыгы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун мындай колдоосу менен коюлат да. Тиги кабинет министрлери койгону менен тигилер коюлат. Андан кийин биз кылып аткан ушул иштерибизди, кылып аткан тиги реформабызды президентибиз колдобосо анда ал ишке ашпай калат. Ошон үчүн көп жазып жүрүшөт. Мынакей Садыр Нуркожоевич колдогон үчүн реформаны кылып атат депчи. Садыр Нуркожоевич колдобосо делечи бул азыркы кезде саламаттык сактоодо кыла турган реформалар. Себеби бүт бардыгы ден соолукка байланыштуу болот. Адамдын ден соолугуна байланыштуу болот. Биздин дагы адамдардын бүт баары көрүп аткан саламаттык сактоо жагында эч ким көңүл бурулбай, ковид болгон эле бурулуп калды, машиналар жок, больницалардын баары эски, айлыктар аз болуп кыйналып аткан. Ошолордун баарын кылып биз поддержка болгондон кийин элдин баары көбү менин оппоненттердин баары айтып атат, ушундай поддержка кылып атат депчи. Эми бул Садыр Нуркожоевич дагы өзүнүн биринчи указында айткан, биринчи очередтерден болуп мен саламаттык сактоо жагын карайм деп. Ошон үчүн биз астыбызда турган чоң иштерди естественно президенттин баягы жардамы менен ишке ашырабыз. Коргоосу менен ишке ашырабыз. Жакшы. Ошол жогоруда айтып калдыңыз, арчалуу да деп, ошол учурда арча түшүп, көзүм көгөрдү. Анан деги эле ушундан кийин, мисалы, көгөрүп жаракат алгандан кийин коомчулукка чыкпай коюңуз мүмкүн беле? Анткени өзүңүз билесиз, журналисттер үчүн чоң, коомчулук үчүн хайп жарала тургандыгын. Мындай да, менин өзүмдүн карактерим боюнча, хирургмун да, ответственность өзүм алам дагы, мындай эмне болсо дагы ачык айтам. Мисалга алсак, мен өзүм азыр ичпейм, иче турган болсом айткан, ичтим дагы Асан менен урушуп кеттим. Ал Асан күчтүү экен, мен уруйду деп айтмакмын да. Болсочу, что мен эркекмин да депчи. Андай болгон жок, себеби мынакей мен эртең да көлгө кетип атам. Себеби дегенде 16 жылдан бери Алтын балалык реабилитацион центри абдан бузулуп эчтеке болбой калган. Ошол жерде азыр биз бюджеттен эчтеке калбай Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен айтты, биринчи июнга чейин реабилитационду бүтүргүлө деп. Ошон үчүн мен баардык биздин спонсорлорго кайрылып иштеп атабыз. Ошондой эле ал жердин территориясын озеленение кылыш үчүн бир 10 чакты бала тоонун эң башына 7-8 метрлүү елкаларды алып, аларды бир жакка чүрүп, андан кийин машинеге салып, машинеден Алтын балалыкка алып келип, Алтын балалыктан чүрүп атабыз да. Мен аларды поддержка кылып жардам берип атсыңыз беле? Жардам берип атканда жок, жардам берип өзүм да мен мындай иштеген жакшы көрөм, спортивчен кийинип алып иштеп атканда түз түшпөй бир жакка колуп кетип, мен эми баягы менин ордумда башка жаш болсо, жеңил болсо ал качып кетмек да. Мен кача албай калып бир тийип кетти. Тийип кеткенден кийин мен деле өзүм байкаган эмесмин. Тийип кеткенин байкаган эмесмин. Бир 3 күндөн кийин көзүмдүн бурчу карарып калыптыр да.
каралып 3 калды. күн байкаган жоксуз карар? Жок, бияк жака тийген да. Бияк жака тийген, анан кийин биз бияк жака карарып калган экен, анан ойлодум, эми карарып калса карарып калгандыр. Эмне болмок эле деп чыгып алып интервью берип, баягы өзүмдүн эле ишимди кылып, пресс-конференцияларга барып, элдер менен жолугуп жүрдүм. Көп элдер муну байкаганда жок, көргөндө жок да. Анан журналисттер эле көрүп калыптыр да. Аны фотошоп кылды деп дагы айтып калдыңыз да, анан? Жок, эми ал жерде кичинекей эле азырда турат да, мынакей кичинекей эле да. Аны болсо көбөйтүш үчүн мындай фотошоп кылып коюптур да. Мынакей азырда эле көгөрүп турат. Сен де жакшы байкап атасың. Жок экен. Жок да мына. Ал жерде кичине карап тур. Кичине тактуу болгондо көрүп турган. Анан ошону дагы баягы сүйкөп антиминтип чоңойтуп иштир да. Чоңойтуп, анан үстүнө дагы мындай өңүмдү дагы башкача кылып коюптур да. Мен өңүм башкача эле да, жакшы. Өзүңүздү көрүп өзүңүз таанаган. Мен өзүмдү көрүп өзүм карап койдум, бул депчи. Анан эми мындай да. Кандай болсо дагы биз өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз. Өзүбүздүн ишти кылып атабыз. Эгер ошондой болуп эле бир жерден бир тойдо болуп тигиндей мындай болсочу, ошол катышкандар деле тигилер деле элден сөз чыгат эле да. Анын үстүнө бирөө уруй дегенде Кыргызстанда мен ойлоп атам, бандиттер тиги булардын бүт бар эч кимиси жок, көзгөй уруй турган. Мен үчүн медикмин да. Канчасына жардам бердим, канчасын эметтим, ошон үчүн. Эмне себептен жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине мен эч ким сабай албайт, мен баарын сабайм деп дагы айткан экенсиз? Жок, эми ал мындай да. Бул сөз деген Исакманович Акунбаев айткан. Ал түнчүндө келатса мурунку ошол кезде бандиттер абдан катуу күчөп турган да. Анан күчөп туруп тиги Исакманович Акунбаевди түнчүндө тонобуз деп көрүп калып кармаштыр да. Кармаганда эле көрүп калып, бул хирургтур, Исакмановичтур, койгула деп үмөт болуп калды. Мени Кыргызстанда как хирург катары бир 20 миңден ашык операция кылган үчүн элдин баары эле тааныйт. Анан ошон үчүн мен эч кимден коркпойм, эч ким да мени урубайт. Себеби дегенде мен жакшылык кылдым да. Эгер жамандык кылып бандит болуп антиминтип жүрсө, эсесинде сабайт эле да. А мен ойлойм, эч ким мени сабай албайт, сабабайт да. Жакшы. Анан сиз жогоруда интервьюнун башынан бери айтып келатасыз, көптөгөн иштерди жасаптырсыз дегеле 1 жыл аралыгында чындыгында абдан оор мынча жумушту бүтүрүш. Анан бирок сиз ар бир берген интервьюңузда баардык интервьюңуз эле хайп жаралып, мындай элге ишиңиз менен эмес, баягы хайп менен, күлкүлүү жоопторуңуз менен таанылып калып атасыз да. Анан буга кандай карайсыз? Министр катары эмне себептен олуттуу көрүнбөй атасыз? Эми ар бир силердин жумушуңарда, журналистикада, журналисттер абдан көп. Направлениялар көп, телевидениялар көп. Эгер адам ошону караш үчүн, адам бир неме кылып ошол силердин сайтты ачыш үчүн, же болбосо окуш үчүн какой-то бир мындай ачып чыгыш керек да. Ошондой бир хайп чыгарыпчы. Мисалы алсак, Путинди мынакей азыркысы жаңы сүйгөн экен деп чыгарып коюшат. Окуп келсең эле ичинде жок, биринчи караганда эле деп эле бар карайт да. Анан ошондой эле Бейшеналиев көзгө жептир дегенде эле анан карасаңар эле тиякта эчтеке жок болуп атпайбы? Жок, бар болду да. Жок, ошондой болуп баягы сенсацияны кылыш үчүн кылгандан окуйбуз деген сенсация жок болуп калып атат да. Ошондой болуп бардык жерде болуп атат. Эгер мисал алсак, мен мындакей 180ге жакын тез жардам алып келдим, могу жака бөлүштүрдүм, андан кийин момундай лекарство алып келдик, анын баарын бияка бөлүштүрдүк десек, жаш балдар окубайт аны. Карап туруп баягы керектүүлөр окуйт, жаш балдар болсо карап турбай өтүп кетет да. Асыл журналисттер чтобы конкуренциядан кандайдыр бир утуп чыгыш үчүн, конкуренцияда бир өзүңөрдүн каналыңарды жакшы мындай көп элдерге жеткириш үчүн названиясын же тигинсин ушундайларды жакшы мындай элге сенсация боло тургандарды алып чыгып атасыңар да. Анан ошон үчүн сенсация боло тургандарды алып чыгып, мен болсо баягы журналисттер менен сүйлөшүп антинтип атканда жалпак кыргыздын сөзү менен айтып койсом эле ошону коюп коюп эле чыгарып жатышпайбы? Негизи
өзүңүз мисалы баягы министр катары сизге деле жакпаса керек деп ойлойм мындай нерсечи, хайп жаралган темалар. Бирок сүйлөшүп көрдүңүзбү, балким мага мындай тема жакпайт деп, анткени министр катары сиздин деле коомчулукта чоң ордуңуз бар да. Менин ордум башка, мени мындай хайп кылып чыгарбагыла, балким блогерлерди чыгарсаңар болот, бирок мен министрмин деп. Мындай да, мен ачыгын айтсам, интернет жана кандай мындайды окубайм да. Мен кызым бар, ошол окуп калып эле кээ бирде мага айтып калат да. Мисалы алсак, жанакы көзүмдө көгөргөн эменичи мен өзүм элдер айтып жүрсө деле минтип эле өткөрө элмекмин. Кызым салып ийиптир да, анан ошон үчүн эле карадым. А так кандай болуп аткан, эмне болуп атканы эл билип атат. Кандай жумуш саламаттык сактоо министерствосу 1 жылдын ичинде кылган. Бирок көпчүлүгү билбей атат. Жок, баардыгы эле айтып атат, элдин баардыгы элечи, элдин баардыгы эле айтып атат. Мурдакка караганда саламаттык сактоо министерствосу жакшы болуп калды. Мисалга алсак, азыркы эле мына учурду көрсөк, башка өлкөлөрдө ковид оорусу өчөп бөлүп атышат, локдаун болуп атат, тиги болуп атат, Кыргызстанда бүт баары эле тойлоп жүрүшөт. Дагы эле тогу азыр жаңы жылды баары тосушат. Эмне үчүн дегенде бүгүн кабинде биз карайбыз дагы, мен мынакей докладдар даярдап атам, доклад берем дагы, эч кандай мындай препятствие же болбосо ограничение киргизбейбиз. Кандай жашап аткан болсо ошондой эле жашап эле, бирок жанагы алгоритмди сактагыла деп атабыз. Штраф да киргизбейбиз, эчтеке киргизбейбиз. Ошон үчүн адамдардын аң сезимине биз жеткизип атабыз, чтоб ооруп биздин баягы картаң апаларыбыз апаларыбызга жугуп калса, о катуу ооруп өлүп калбасын. Биринчиден, экинчиден биз өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүздүн сактасак, мындай турмуш менен биз кете беребиз да. Башка өлкөлөргө караганда ковид оорунун мутацияланган формасы кайра эле келе берет. Омикрон дагы келет. Кыргызстан башка өлкөлөрдө менен мындай тесно связьдар бар да. Коомчулукка мүтө калып калбайбыз. Кыргызстандыктар деги коомчулук сизди министр катары кандай баалайт деп ойлойсуз? Мен ойлоп атам, өкмөт азыр жакшы иштеп атат. Мисалга алсак, биз жанакы айтып кеткен эле кылган боюнча эле элдер деле жакшы баалаш керек. Баалайт деп ойлойсуз? Баалайт ойлойм. Жакшы. Бул суроону бергенимдин себеби, сизди кызмат ордуңуздан кетириш үчүн көптөгөн кол топтоолор башталып жатыптыр, азыркыга чейин уланып жатыптыр. Анан буга пикириңиз кандай? Сизди эгерде жетиштүү кол топтолсо, сизди кызматыңыздан кетирип коюштары мүмкүнбү? Мындай да, ал бала өзү жаш бала, Бакчар деген 14-чү поликлиникада иштейчи. Иштеп, жакшы иштей албаган үчүн жумуштан кеткен 6 ай мурун. Анан эми өзүнө реклама кылыш үчүн министрди дебатка чыгырыш керек. Ошол өзүн телевидениеда журналисттерге айтып, мынакей деп чыгып, реклама кылыш үчүн деп. Анан мен мисалы алсак ага айттым, сен кандай деле проблемаң бар болсо, тиги болсо мага кел, экөөбүз ушул жерден сүйлөшөлү десем, ал жок деп. Анан көчө күнү НТСте ошо дебат болду. Бизде лечебный учреждениеда Нурида барды. Анан ошол 14-чү поликлиникада иштеген главврачы барды. Ошолор жолугуп сүйлөшүптүр. Анда аны деле эл деле көрөт, аны деле мындай саламаттык сактоо министерствосуна же саламаттык сактоодо киргизбей турган чоң реформасы деле жок экен. Жок экен да, баягы өзүм мындай элге көрсөтүш керек экен да, элге көрсөтүш үчүн. Таарынычтан улам эле Жок, мен аны тааныбайм деле эчтеке. Эгер келсе, мен ага жакшы место бермекмин, иштей аласыңбы депчи. Мен 100% уверен, ал иштей албайт жакшы жерге. Демек, жумуш ордунан жетекчиси алып койгон, Жок, эми жакшы иштебеген үчүн эми жетекчиси алып койгон да. Ошондой болуп атат да. Анан кийин көп деле мен айттым да, эмне үчүн могу саламаттык сактоо министерствосу мен кылып аткан реформалардын кайсы жери туура эмес экенин айтчы дедик да. Аны деле айта албай атат. Анан кийин мен 30 жылдан бери баягы иштеп бюджеттен акча алып уурдап келаткандар главврачтардын баардыгын, директорлордун баарын бошоттум. Канча кызматкерлерди бошоттуңуз? Мен реформаны кийин 200дөн ашык главврачтар бошоду, 400гө жакын зам главврач бошоду, бир 100гө жакын водительдер бошоду, 100гө жакын главный бухгалтерлер бошоду. Себеби деген
территориальная больница, ССМ, ГСВ тигулардын баарын коштук да. Бир эле главврач калды. Тойго барганда главврачтар чыккыла десе 5 главврач, зам главврачтар чыккыла десе 10 чыкчу да. А бул жерде азыр зам главврач тойго барсаң деле главврач десе бирөө эле чыгат. Ошого алып келип койдук да. Тиги башындагы бошоп калган главврачтар тааныштарын салабыз дегенде салганда мен андайга жок деп туруп эле жакшы эмелерди койдум да. Ошондой эле депутаттар да азыр бүт баары менен досмун. Алар да түшүндү. Эмне үчүн дегенде мурдакыдай 10 жыл ичинде депутаттардын баары өзүнүн таанышын эле коюп, министрлер коркуп, жок, эгер мен койбой койсом парламентте мени карап туруп чүрүп таштайт деп эле коркушчу да. Мен 40 сурадым, бүт баарын жазып алдым. Кайсы жака суранганын эч кимисин койгон жокмун. Ошон үчүн депутаттардын баары ойлонуп, ал эмес кээ бир депутаттардын карындаштарын, туугандарын алып таштадым, жакшы иштей албаган үчүн. Ошон үчүн андан кийин алар недоверие кылды да. Андан кийин алар түшүнүп калышты. Кыргыз өлкөсүнүн өсүш үчүн мындай тааныштарды койбой иштеп аткан специалисттер коюш керек деп. Анан ошон үчүн мен жанакы чогултуп атканда мисал кылсак чистый медиктерден, врачтардан мен 1000 да чогулта албайт. 70 000ден 1000 да чогулта албайт. Керек болсо мен 69 000 голосту чогултуп берем мен поддержка алгангачы. Потому что азыр Ошто, Баткен областында, Жалал Абад областында чогултуп, ошондой кылып эметип атышыптыр да, биз эметебиз деп. Мен айттым, жок кыла дедим. Эмне кылабыз биз ага турапаны. Алардын уровенине да түшпөш керек дедим да. Түшпөш керек. Эл көрүп атат биздин кылып аткан ишибизди. Шайлоо деп калдыңыз. Шайлоо таза өттү, сиздин оюңузча? Эми мисалга алсак, эч качан кайсы өлкөдө болсо дагы шайлоо таза өтпөйт. Эч жерде. Но какой-то процент таза өтүшү мүмкүн башка жактарда. Бирок Кыргызстанда 30 жылдан бери мурдакы шайлоого караганда абдан таза өттү. Эмне үчүн таза өтпөгөн себеби тоонун башында Асан жашайт. Асанга Үсөн гана келе алат. Калгандары шайлап бер деп келген жок, жеткен жок да баягы. Ал эмени окубайт. Келди дагы мен 500 сом берип ошого салып койсо салып коет. Аны 100% токтотуш кыйын да. Бирок мурдакыларга караганда абдан таза өттү. Адамдар кимди шайландырса ошолорду шайлады. Эмкиси мындан да таза өтөт. Андан кийин таптаза өтүп калат дагы элдин бардыгы иштей ала турган депутаттарды, иштей ала турган президентти, иштей ала турган министрлер ошолорду шайлашат дагы акчаны же болбосо тааныш тунуштарды шайлап калышат. Элдин аң сезими уже мурдакы караганда абдан өзгөрүлдү. 95% өзгөрүлдү, ошо 5% калды да акчага же туугандыкка өтүп кеткен. Ошол да өзгөрүлсө мен таза кетет. Чоң рахмат сизге. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо Кыргызстанга көптөгөн эмгегиңизди жасап, кызматыңызды кылып жүрө бериңиз. Анан дагы жалпы кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап кетсеңиз болот. Бардык кыргызстандыктарды 2022 жыл жаңы жылыңар менен куттуктайм. Сиздерге как министр катары, ошо саламаттык сактоо министрлиги катары ден соолук кайман, иштериңиздер ийгилик болсун. 2022 жылы ковид оорусун жеңип, экономикабыз көтөрүлүп, жакшы өлкөлөрдүн катарына кирели. Чоң рахмат сизге.